Менин атым Эльвира. Учурда 2 кыздын бактылуу энесимин. Кош бойлуу экенди билгенде кызыктай сезимдер болгон. Биринчи мындай кооптонуп, аябай мен кантип эне болом, кандай болом деп анан өзүмдүн көчөдө басып жүргөндө мындай мурун бир жерге урулуп же сүзүлүп калсам коркунуч эмесмин, анан көчөдөн басканда дагы коркуп калдым да, мындай өзүм үчүн эмес, дагы башка бирөө үчүн ответственность алып жүрөм депчи. Анан ал мындай түшүнүксүз сезимдер бир аз кетип калгандан кийин аябай сүйүнгөм. Ошол. Так, чоң кызым жөнүндө айтып берейинчи. Чоң кызым эме да, кичинекей болгондо билинбейт болчу. Анан чоңоюп келатканда анан издейм да, бир нерсе кылып берчү. Элина десең унчукпай жашынып туруп алат да. Анан ошондо эме болчу, мындай издеп каякта болду экен, эмнени кармай салды деп анан эле үнүн чыгарса эле жаныңда турат да, уже мен менен ойноп жашынбак сыяктуучу. Караган жагынан болсо мындай балким денесине бир нерселер чыгып кетпесе экен деп ошондон коркчумун. Бирок жолдошум жанында болгондуктан карап берип турчу да. Жалгыз болгондо жерге жатып койсо мисалы тебелеп кетпеймби деп ушундай эмелер болчу да. Баягы кош бойлуу кезимде эле өзүмө ошентип коркчумун басып атканда. Анан төрөгөндөн кийин чын эле баламды бир колум аябай кучактап алып бирөө алып кетип калган эмедей болуп. Анан аябай жааттап басчумун. Мурун мисалы 5 мүнөттө жете турган жериме балким 15-20 мүнөттө жетем да, бала менен болсомчу. Үйдүн ичинде эме бардык эле шарттарды өзүмө ыңгайлаштырып, бардыгын коюп алгам. Анан единственный болгон нерсе балдар ойноп туруп эле оюнчуктарын ар кайсы жака чачып салат да. Ошондо эле эме болом да, мындай басып кетем, же болбосо чалынам, машинасын эме кылып коет, жолдун ортосуна коюп коет, же бир чоң оюнчуктарын коюп коет. Анан ошондон улам эле эметип калам да, мындай чалынып эметип, атак калган идиш аяк, чайник, кастрюля деген сыяктуу нерселердин баарын өзүнүн жай-жайына коюп алгам да. Эмне каякта турганын баарын эле билем да. Эртең менен турганда мен мындай өзүм ойгонбойм да, уйкум канып же мени сөзсүз балдарым ойготот, кичинекейим ойготот, же болбосо чоңум ойготот. Анан чоңум ойгондо эле чай деп баштайт. Анан кроваттын башына кечинде атайын суу даярдап коюп коем да. Элина ошол жактан алып алчы десем, муну кроватта отуруп ичип отурат. Анан журга барып чайникти коем. Уже эме да, мындай на автомате болуп калган да, уже колдорум эмелер көнүп калган. Чайникти коем. Анан кийин өзүм бет колумду жууп алып, кызымдын барып алып бет колун жууйм. Анткиче чай эмете баштайт, кайнай баштайт. Айтор турганда мындай эме спокойно туруп, бир шашпай отуруп чай ичип деген менде жок да. Ары бир жака чуркайм, тияка барам, бияка барам. Ушундай анан ошондо бир саат, 1,5 саат өтөт. Кичинекейимди дагы жаткызып коем, бул дагы жакшы азыр жатат да. Анан кийин 1 саат, 1,5 саат өткөндөн кийин ыйлай баштайт. Анан муну алып отуруп, курсагын тосуп, антинтип анан уктатам. Анткиче болбой экинчимдин кайра курсагы ачат да. Ошентип эле өтөт убактым. Анан обед болот. Анан обедке да тамак жасаш керек. Тамак жасап атып
уктатам, анан экөө уктап калса жакшы, мен да жатып уктоолум кайра, баягы толбой калган уйкумду толтурупчу. А жок, бирөө ойго бирөө уктап аткан болсо, анда отурмай балдар менен ошентип атып анан кеч кирет, кечке дагы тамакты эртерээк жасап койгонго аракет кылам, анткени саат 6:30-7 жакын балдарымды да ишке чыгарып сейилдетейин деп детский площадкага ошол жака 2 саат чыгарабыз да. Анткиче болбой атабыз келет, анан ушинтип эле күнүм өтөт. Экинчи баламды төрөгөндө чынын айтканда же неделяларды, кайсы күн, ай кайсы экенин билем, бирок күндөрүн унутуп калам да, чынын айткандачы. Бүгүн канчасы эле деп отуруп, анан мурунку өтүп кеткен бир 2 жума, 3 жума өтүп кеткен, если знаменательный дата болсо, так ошол момчанчы күнү отуруп эсептей баштайм да. Ушунчалык убакыт өтө бат өтөт мен үчүн, өтө бат өтөт, билинбейт да. Башында эле негизи ошол кош бойлуу болгондо эле эме биринчи кызымда аябай эме болду, мындай интернет мен өтө бир эмем болду да, мындай жакын досум, кеңешчим болгон информацияны ошол жактан алчумун. Көп учурдачы мындай докторлордон да ар нерсени сурай берсең дагы мындай уже бир тажата берген немеңди билесиң да ужечи, анан столько много хочется узнать да, анан ошол ютубта эле карап отурчумун. Төрөөрдүн алдындагы өтө көп больницага эмне алып барыш керек дегенден баштап, там вплоть операция мен деген кесарево болуп төрөгөм да, анан ошол көп жерден уккам да, что кыйыныраак болот депчи, анан ошого аябай мындай коркуп, мен төрөгөндөн кийин кандай болот экенмин, эмне болом, балдарымды карай аламбы деп ошенткен. Бирок бул нерселер эме экен да, баягы орустар айтып коткон в голове тараканы депчи, ошондой сыяктуу эле экен. Учур менен келгенде баягы өзүң эле уже мындай бир материнский эме инстинктпи мындай жардам берет экен да, өзүнөн өзү эле жактан бияктан дагы үйрөнөсүң, баланы кантип караш керек. Больницадан төрөрдө болсо ошол врачтар коркпо деп ушинтип неме кылышат да, анан убакыт деле керек экен, ошол убакыт баарын тазалап коет экен да. Өзүнөн өзү эле ушу бир какой-то билбеген нерселериңди билип эле ушундай болуп калат экен да. Анан жуунтканда дагы коркчумун баланы. Ошо бир чоң кызым төрөлгөндө кыркыбыз тайнесиникинде чыкты да, ошол жактан ал жактан жуунтканда мамам жуунтат да, мен жөн эле мындай второстепенный эле эме болуп турам да. Анан үйгө келгенде баягы жолдошум да коркот да жуунтканданчы, анан болгон ответственность менде да. Анан башын кантип кармайм, анан колдорун кантип, бирок ошол процесске келгенде кадимкидей эле сонун жолдошум жардам деле берген жок, жуунтуп эле койдум да. Анан ошол учуру келгенде мындай кайдан бир күч келет экен, айтор билим келет экен, өзүң ошол нерсени кылып кетет экенсиң да. Ошол уже экинчи кызым төрөлгөндө уже более опытный болуп калдым, коркпой калдым да.